идеялар келип баштайт, ошол нерсени кантип бериш керек, кантип өнүктүрүш керек деген ойлор келип баштайт да. Анан негизи бир притча менен баштайын. Негизи аябай ушу притча мага аябай жагат. Балырды билесиңер да баарыңыздар, жана суунун астында, таштардын астында балырлар болот го. Анан ошо балырлар сүйлөшөт экен да. Балырлардын суунун астында, эң түбүндө, караңгы жерде жатат да. Анан бир балыр айтат экен да, мен башка жашоо менен жашагым келет дейт экен да. Мен жакшы башка бир жерлерди көргүм келет дейт экен да. Анан суунун үстүндө күн чагылып турат го. Мен ошол жакта эмне бар экен, мен ошол жакты көргүм келет, мен ошол жакка баргым келет дейт деп башка балырларга айтат экен да. Анан башка балырлар айтат экен да, сен эмне кыласың аякка барып, сен эмне кыласың башка жашоону көрүп, сен азыркы жашооң эле жакшы го, жакшынакай жатасың, ушул жашооң менен жашай бербейсиңби? Ким билет ал жакта эмне бар экен, сен өлүп калсаң эмне болот ал жактан, сени эмне күтүп турат, балким ташкындар, балким чоң толкундар бар ал жакта, сен балким бөлүнүп кетесиң дейт да. Анан башка балырлар ушинтип коркутуп баштайт да. Анан тиги балыр айтат экен, жок, мен ушинтип эле таштын астында эле жашоомду көргүм келбейт, мен башка жаңы жашоону көргүм келет деп эмне кылат экен, ал таштын астынан суурулуп чыгып, суунун үстүнө калкып чыгат экен да. Суунун үстүнө калкып чыгып, суунун үстү менен калкып кете берет экен. Күндүн чагылып, күндүн жылуулугу нуруна ушинтип рахаттанып кетип баратат дейт. Анан кетип баратканда башка балырлар аны көрүп алып таң калат экен да. Тиги суунун үстүндө бул эмне болду экен? Аябай коркунучтуу бир капкара бир нерсе сүзүп баратат. Карачы, ушунун үстү абдан коркунучтуу. Биздин жашообуз эле жакшы. Ушул жакта эле жата берсек абдан сонун жашоо деп башка балырлар бири менен сүйлөшөт экен да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Жаңы нерсе, жаңы бир нерсени баштап аткан, бизге белгисиз нерсенин баары бизге бир коркунучтуу түйдүрөт да. Мындай көп адамдар эмне дейт, ошо коркунучтан, белгисиз нерседен коркот дейт да. Бирок ошол коркуп отуруп эмне кылат дейт, бүт жашоосун өткөрүп ийет дейт да. Жаңы жакшы нерселерди, кызыктуу нерселердин баарын өткөрүп жиберет. Ошондуктан мен сиздерге айтмакчымын, урматтуу бриллианттар, титандар, сиздер дагы абдан азаматсыздар, жанагы суурулуп чыккан балырдай болуп, суунун үстүнө суурулуп, башка жашоону эңсеп, жаңы жашоону эңсеп, сиздер дагы суурулуп чыгып ушул марафонго катышып, эмне кыласыздар? Жашооңуздардын өзгөрүшүнө өзүңүздөр биринчи чоң салым кошуп атасыздар. Жоопкерчиликти алып турупчу. Бул өзгөрүү сиздердин эле жашооңуздарда эмес, бул сиздердин айлана чөйрөңүздөрдүн, бир туугандарыңыздардын, балким сиз тааныбаган адамдардын да өзгөрүшүнө себепчи болосуздар, иншалла. Ошондуктан жаңы нерседен коркпоңуздар. Бул марафондун алкагында, бул марафон негизи катып калды дейт. Мен көрүнүп жатамбы? Бул марафондун алкагында абдан көп практика болмокчу. Ошондуктан күн сайын эле практиканы өз убагында, тапшырмаларды өз убагында кылып эле, өз убагында эфирге кире берсеңиздер, сонун өзгөрүштөр болот, эң негизгиси. Ошондуктан коркпостон, эгер түшүнбөсө капитандар бар, жеңилдик берилип атат сиздерге, капитандарга кайрылыңыздар. Кичинекей группаларыңыздар бар, сиздерге удобно болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн группаларыңыздарга кайрылыңыздар. Ошондуктан өзүңүздөрдүн бүт аракет, күч кубатыңыздарды жумшап туруп, ушул марафон алкагында 1000% потенциалыңызды, талантыңызды ачып, 1000% өзүңүздүн максатыңызга аракет кылыңыз демекчимин да. Анда эмесе, мынакей сиздер келдиңиздер, контракт түздүңүздөр, жаңы эле бизнес партнер болдуңуздар. Бизнес эмнеден башталат? Айта кетиңиздерчи кана. Келдиңиздер, контракт түздүңүздөр, бизнес биринчи кадам эмнеден башталат? Компания сиздерге эмне берет? Контракт түзгөндөн кийин. Мынакей сенин өздүк кабинетиң, сенин бүт маалыматың, бүт отчет, бүт информация, бүт акчаларың, командаң бүт баары ушул жакта деп сиздерге эмне ачып берет? Өздүк кабинет ачып берет. Бек офис. Эми эң биринчи эле сиздердин бек офисиңер ачылды. Бул сиздердин офисиңер, официалдуу түрдө офисиңер. Эми ошол офисти ким ачып изилдеп көрдү эле? Ким эмне бар ошол бек офисте?
ооба уникальный номер берет. Ошол уникалдуу номериңиз менен, паспортуңуз менен, номери менен паролду терип эмне кыласыздар, өзүңүздөрдүн кабинетиңиздерге киресиз, өздүк кабинетиңиздерге. Өздүк кабинетке киргенде эле сиз кайсы күнү жазылдыңыз, кайсы неделяда жазылдыңыз, канча CVге, канча балга товарооборот кылдыңыз, өзүңүз товар алдыңыз, канча CV GFT деп коет, подарок бонусуңуз бар, качан активация кыласыз, бизде 1 жылда бир активация, же болбосо активация кылып аткан болсоңуз мынча суммага уже активация кылып койдуңуз деп эмне кылып берет, көрсөтүп турат. Андан кийинки пункт эмне, киргенде эле биринчи бетинде чыккан акча канча сом чыкты бул жумада. Иштеп атсаңыз, мен маалымат дейт, көп нерселер бар. Ооба, көп нерселер бар бек-офисте. Ошол бек-офисти изилдешибиз керек. Бул биздин эң чоң, эң биринчи инструментибиз бизнести өнүктүрүүдөгү. Андан кийин эмне бар? Негизи эле ушу иштеп баштагандан бери канча айлык алдык, айлык таптык, канча балл товарооборот кылдык, оң жактан, сол жактан. Цикл жапканга, статус жапканга дагы канча балл калды, оң жактан, сол жактан. То есть компания биздин, мындай айтканда, бухгалтериябызды биз үчүн жүргүзүп атат. Сиз өзүнчө бухгалтер нанимать этпей эле баардык отчетность ошол жакта көргөзүлүп турат. Андан кийин эле бүт линейный структура деп коет. Сизде канча өзүңүз чакырган личный адамдар бар, өзүңүз чакырган. Ооба, башка өлкөдөн да түзсөңүз болот. Эгер башка өлкөдөн да контракттар түзсөңөр, например, Италиядан, Россиядан, Казакстандан, Америкадан, Европадан, любой мамлекеттен контракт түзсөңүз, ошол бек-офисиңизде баардыгы көрүнүп турат. Линейный структура дегенге ким кирип көрдү эле, ошол жака кирип көрөсүздөр, изучать этесиздер. Канча адам бар сиздин личниктериңиз. Анан сиздин адамдардын дагы астына түшүп көрсөңүз болот. Алардын канча личниктери бар? Алардын астындагы адамдардын канча личниктери бар? Магазин бар, ооба, магазин бар, то есть аякта бүт продукциялар бар, ссылка менен башка адамдарга алдырсак болот, бинарный структура бар, то есть өзүбүздүн структурабыз, анын астында структура бүт көрүнүп турат, событияларга билет алсак болот, ошол жактан бек-офиске кирип, дагы товарооборот көрүнүп турат. Бул жумада товарооборот болду, ким алды, кайсы жактан алды, кайсы продукцияны алды. То есть бүт бизге керектүү, биздин бизнесибизди өнүктүргөнгө бүт маалымат ошол бек-офисте, өздүк кабинетте киргизилген. Эми сиздерге тапшырмам, бүгүн бек-офисиңиздерди кирип, изилдеп чыгасыздар, эмне бар экен. Ар бир жай эмесине, ар бир баракчага кирип изилдеп чыгасыз. Бул баракчада эмне бар экен, анын ичинде эмне кызыктуу нерселер бар экен. Бул эмне үчүн? То есть ал жөн эле жазып койгон жок да, компаниячы, бизге керек. Значит, биз ошол нерселерди колдонсок, бул эмне кылат? Биздин бизнесибизди өнүктүргөнгө инструмент болуп атат да. Көп адам бирок ошол бек-офисти ачкан эмес, билбейт дагы, көрбөйт дагы. Менде бир партнерым бар болчу, бар азыр деле, бирок ал мындай любитель да бизнестечи, анан келет дагы эле контракттарды кылат. Ооба, компаниянын сүрөттөрү, видеолору, продукциялардын сүрөттөрү бүт баары бар сиздерге керектүү. Анан ал келет дагы эле контракттарды кылат, анын айлыгы чыкканда албай жүрө берет. Анан мен бармайынча айлык албайт да. Назгүл, сен качан келесиң? Анткени бухгалтериядан сурайт да, кайсы неделе айлыгыңыз чыкты эле? Аныкы чогулуп берет. Анан өзү карап айтам да, мен мой жагына киресем, киргиси келбейт да, ошону да кылгысы келбейт да. Сен келчи, сен карап берчи, анан сен карап берсең, анан алам дейт да. Астында 100дөн ашык, почти 200гө жакын адам бар, элестетиңиз. Астында 200гө жакын адам бар, бирок ошолордун баары эле потребительдер да. Продукция ичип эле жүрүшөт. Эмне үчүн? Анткени ал өзү бизнести өстүргөнгө кызыктар эмес. Ал өзү акча алганга кызыгат. Мага канча акча чыгат дейт. Контракт кылат. Мага Назгүл бул жумада канча акча чыкты?
айтып койчу дейт. Ой, мынча эсептебейсиң, жок эсептегиси да келбейт да. Ошонучу, то есть эмне кылат? Ал компания берген мүмкүнчүлүктү колдонбой атат. Ошондой эле көп адамда бек-офисте эмне бар экен, канча чыкты, кайсы жумада чыкты, цикл жапканга канча товар оборот калды, оң жагыман, сол жагыман, кандай личниктерим бар, кимде, например, смарт болуп жазылды, анан вип болду, канча рич болгонго канча товар оборот калыптыр. Ошонун баары бүт бек-офисте көрүнүп турат. Бирок ошону көп адам карабайт. Эми сиздерге мындан кийин задание. Ушул марафондун алкагында күндө бек-офиске күнүнө 2 жолу кирип карап турасыздар. Негизи мага бир абдан чоң лидер айткан, бек-офиске кирип күнүнө бир 50 жолу кириш керек деген да. Азыр уже бриллиантты жабайын деп калды ал адам. Мен ал кезде бир менеджерди жапсам керек эле, таң калгам да, бек-офисте 50 жолу кирип алып, эмне кылам карап депчи. Эмне бар аякта депчи. Мага бек-офисти караш, мен үчүн мурун бек-офиске эмне үчүн кириш керек? Кирип айлыкты карап коюш керек да. Бул жумада мага канча айлык чыкты? Болду. Болгон эле кызыктар ушул болчу магачы. Анан айлыкты алгандан кийин бүттү, уже кызыгы жок да бек-офистинчи. Көрсө, бек-офисте айлыктан башка толтура кызыктуу нерсе бар экен да. Ошол статуска жетиш үчүн канча сабар оборот кылышым керек, ким менен иштешим керек, ким канча товар оборот кылды, например, менин командамда ким канча кайсы статуска жакындап калды. Бүт ошол жактан карап туруш, анан энергия берип туруш керек да. То есть биздин внимание да, фокус кайсыл жакта болсо, биз ошол жакка энергиябызды берет экенбиз да. Энергия берген жак ошол нерсе өсөт. Эгер биз бек-офисти карап, ошол нерсеге фокус бөлүп, ошол нерсеге энергия берсек, ошол жактагы движение болуп баштайт, ошол жак өнүгүп баштайт. Ошон үчүн командам өссүн, бизнесим өссүн десеңиздер, бек-офиске минимум 2 жолу күнүгө кирип карайсыздар. То есть кирип кара десе эле айлыгымды карап анан жаап коюу эмес, командаңыздарды карайсыздар. Жана линейный структурага киресиздер дагы, ошол уктагы личниктериңиздерди карап чыгасыздар. Ким менен иштешсем болот? Кимге чалышым керек? Балким жөн эле чалып ден соолугун көптөн бери сурай элек болсо, ден соолугун сурап, ал акыбалын сурап, акырындан подход жасайсыздар, уктап калган партнерлор болсо. То есть эмне кыласыздар? Бек-офистин башка жагына кирип баштаңыздар. Буга чейин кирип, кайсы жагына кирдиңиздер, эми дагы башка баракчаларына кирип изилдеп чыгасыздар, Анан командаңыздарга да ошол нерсени үйрөтөсүздөр. Сиздерге да тапшырма. Командаңыздагы адамдарга бек-офиске кирдиңби, окудуңбу, эмне бар экен, эмне кызыктуу нерсе бар экен, то есть киргизип, кирелек болсо киргизип, көрсөтүп, үйрөтүп, ошол нерсени эмне кылабыз? Адатка айландырабыз. Түшүнүктүү? Анан көп адам, например, продукция алат, потребительдер, анан GIFT бонусу бар, подаркасы бар, албай жүрө берет да. Самын болобу, зубный паста болобу, алыңыздар, белек бар экен. Жолсо сиз кирип туруп, көрсөтүп берсеңиз, ай сенде монча 10 CV бар экен, 10 CVге зубный паста белек алып ал, кел десеңиз, белек алганда ар бирибиз жакшы көрөбүз, Жакшы көрөсүздөрбү? Ошондой эле сиздердин командада белек алганды жакшы көрөт. Сенде монча CV белек бар экен, компания сага белекке берген. Ушуну колдон десең, сүйүнөт да. Бирок көп адам кирбегендиктен билбей жүрө берет да. Например, анан өзүңүзгө деле канча адам чакырдыңыз личник, эми канча адам дагы чакырышыңыз керек, балким, То есть бул башка бир мындай идеяларды берет да. Ошон үчүн жок дегенде 2 жолу, а так в среднем 5 жолу кирсеңиз абдан жакшы болот. Кийинки инструмент бул личный бренд, өздүк бренд. Бек-офис боюнча баарыңыздарга түшүнүктүү, Эгер кире албагандар болсо, спонсоруңуздарга кайрылыңыздар, же болбосо капитан командаларга кайрылыңыздар, и киребиз. Кийинки инструмент бул өздүк бренд, личный бренд. Эми сиздерге суроо. Компанияда кайсы адамды билесиздер? Кайсы адам сизге жагат? Лидерлерден. Жаза кетиңиздерчи. Анан ошол лидер сизге эмнеси менен жагат? Сиздер компаниядагы, например, билген, сизге жаккан лидер. Пока сиздер жазгыча мен айта кетейин, мен компанияга келгенде постоянно новичок кезинде сабактарга эле келчүмүн. Мен ал кезде иштечимин да, бухгалтер болуп иштеп, анан жумуштан кийин эле кечинде саат 6-га сабактарга келчүмүн. Сабакка келгенде мен өзүм спонсорум Алтынай Мамасадыковна постоянно тосуп алчу. Мен жумуштан чыгып келгендиктен мага биринчи местодон место алып койчу, орун алып койчу.
Анан келгенде эле мени абдан күлүп жайнап Айзада Дүйшөнбековна тосуп алчу, Рыскүл Шаиповна тосуп алчу, Айпери Максатбековна тосуп алчу. Мен аларды такай көрчүмүн офистен. Алина Таласбековна, азыркы күндөгү бриллиантыбыз. Алина Таласбековна постоянно көрчүмүн көп убакытта выходной күндөрү. Жаңыл Токпаевна, Майрам Зарлыковна. И постоянно алар күлүп жайнап жүрчү да. Постоянно маанай жарык, прям абдан жөнөкөй, кандайсың, келдиңби, раз келдиң, сени көргөнүмө кубанычтамын десе эле, мен абдан сүйүнөрчүмүн да, булар мени күтүп атыптыр да, мен келгеним абдан жакшы болуптур да деп эле мен абдан сүйүнөрчүмүн да. То есть эмне? Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул дагы личный бренд, алардын өздүк бренди. То есть алардын постоянно жылмайып күлүп жүрүү, жакшы маанайда жүрүүсү, алар күлүп жайнап жаңы келген партнер тосуп алганы, бул дагы эмне? Личный брендтин То есть, видите, бул дагы личный бренд. Фатима Жумановна өтө жөнөкөй, өтө жумшак адам, ооба. Да, вот, видите, то есть мне анан алардын сабак берүүсү, то есть ошол эле адамдар өзлөрүнүн сабактары болчу, мен айтчумун, кандай адам сабак берет болду экен депчи. Анан бир жолу эсимде бар, библиотекада көп, ал кезде библиотекада көп презентациялар болчу, сабактар болчу. Анан ошо библиотекада Айпери Максатбековна бир жолу ушундай сабак берип атат. Мен биринчи местеде отурам. Ойлодум да, кандай адамдар ушундай сабак берет болду экен, кандай адамдар коркпой, калтырабай, титиребей сабак берет болду экен сахнага чыгып алып ушунча адамга деп ойлогонум эсимде да. Мага ушундай бир аябай эмоционалдуу сабак болгон экен, ошо мага эсимде калып калыптыр да. Видите, то есть ал дагы личный бренд. Ошондуктан эгер карап көрүңүздөр, сиздерге ошол адамдар эмнеси менен жагат. И ошол сапаттарды өзүңүздөргө эмне кыласыздар? Өзүңүздөргө колдонуңуздар. Эмнеси менен жагат? Азыр прям жазып алыңыздар. Кайсы лидер сизге жагат, эмнеси менен жагат? И ошол адамдын сапатын өзүңүздө колдонуңуз. Эмнеси менен? Вот кайсы бир сапаты менен, например, ар бир лидердин өзүнчө бир өзгөчө сапаты бар, Жаңыл Токпаевна өтө билимдүү, жардамын аябайт. Действительно, Жаңыл Токпаевна абдан чоң статуста болсо дагы, любой убакта жардам сурасаң, любой убакта жардам берет да. Өтө жөнөкөй адам. То есть бул дагы эмне дейт? Бул дагы бренд. Сабак бериңиздер, презентация бериңиздер, служение кылыңыздар. То есть жөн эле мындай көп адам мындай ойлонушу мүмкүн да, бул ишти кылсам мага акча чыкпайт да, мен эмне кылам деп кылбаш керек. Компанияда сиздин брендиңиз болуш керек. Компанияда сизди адамдар билиш керек. Например, биз билип атпайбызбы? Жаңыл Токпаевна, Майрам Зарлыковна, Айзада Дүйшөнбековна, Айпери Максатбековна, Рыскүл Шаиповна, Алтынай Мамасадыковна деп, например, Алина Оморова деп сразу биз билип атпайбызбы? То есть эмне үчүн билип атабыз? Анткени алар сабак берет, анткени алар субботний презентацияда мотивацияга чыккан, мы знаем их как тренера, как спикера, мы знаем их как мотиватора, мотивация берип атат, мы знаем их как мындай жөнөкөй адам, жардамын аябайт деп, анткени биз суранганда алар бизге жардам берип атат, офиске келсең алар күлүп жайнап тосуп алып атат, мы их знаем как жөнөкөй адам, любой убакта алар менен сүйлөшсө болот деп билип атабыз. То есть алар ушинтип личный бренд, өздүк брендин түзүп атат да. Ошондой эле сиздер дагы ошентип өздүк брендиңиздерди түзүңүздөр. Компанияда жөн эле өзүңүздүн эле командаңызда эмес, бүт компанияда сизди билишсин. Бүт компанияда сизди Жалал Абадта билсин, Ошто билсин, Бишкектин офисинде билсин, Караколдо билсин, Алматыда билсин, бүт жерде билсин. Эмне үчүн керек? Бул, например, сиз Бишкек офисинде иштесеңиз деле, бирок сизди билген үчүн, например, Жалал Абадта офиске любой адамга кайрылсаңыз болот. Например, Жалал Абадтын офисинин топовый лидери Адина Капаровна, биз баарыбыз билебиз, Адинеженичи, Адинеженин командасы деп билебиз, например, ал дагы Адинеже бренд куруп койду, Жалал Абадта күчтүү лидер бар, Адина Капарова деген өзүнүн брендин куруп койду да, биз баарыбыз билебиз. И любой убакта Адинежеге кайрылсаңыз болот. Адинеже дагы сиздерге кайрылса болот, сиз билесиз, анткени ал Жалал Абадтын күчтүү лидери, топ менеджер, азыркы күндө директордун үстүндө иштеп атат деп билебиз да. И ал Бишкектин офисине, например, даже группага эле чыгып жазып койсо, Адина Капарова чыгып атат деп сиз жооп бересиз. А группага неизвестный бир номер жазса жооп бересизби? Кааласаңыз жооп бересиз, кааласаңыз жооп бербей коесуз. А эгер
чоң известный, сиз билген, сиз тааныган, балким лично тааныбасаңыз да бирок сиз уккан, заочно тааныган адам чыгып атса, сиз сөзсүз түрдө ага жардам бересиз, сөзсүз түрдө ага эмне кыласыз, жооп бересиз да. Ошондуктан сизге дагы ошондой мамиле болуш үчүн сиз дагы эмне кылышыңыз керек? Өзүңүздүн брендиңизди түзүшүңүз керек, чтобы сизди любой жерде адамдар лично тааныбаса да, бирок заочно сиз жөнүндө мындай слух кетиш керек да. Негизи айтып коет го, өзүң эмес, эмне башка адамдар эмне деп айтат, ошол нерсе иштейт депчи. Анткени, например, Жаңыл Токпаевна азыр жок болсо деле, бирок Жаңыл Токпаевна жөнүндө азыр эмне кетип атат, сарафанное радио деп коет го, башка адамдар бири-бирине айтып кете берген нерсе аябай жакшы иштейт. Бул дагы эмне? Сетевой маркетингде эмне болуп иштейт? Сарафанное радио менен иштеп атпайбы? Ошондой деле личный бренд бул как сарафанное радио иштейт да. Ал бул, конечно, личный бренд бир күндө эле түзүлүп калбайт. Бул убакыт керек болот, эмгекти талап кылат, балким кээ бир жерде бир өзүбүздүн характерибиз менен иштешибиз керек болот, мүнөзүбүз менен, балким өзүбүздүн бир какой-то бир коркунучтар менен иштешибиз керек болот, айтып атпайбы, мен деле Айпери Максатбековнанын бир сабагында отуруп ойлогом да, кандай адамдар ушинтип сахнага чыгып алып сабак берет болду экен деп. Ал кезде мен үчүн сахнага чыгуу, адамдарга сүйлөө, бул абдан чоң коркунучтуу нерсе болчу да. Мен биринчи жолу презентация бергенде тизем калтырап, титиреп, денемен ушундай тер чыгып, ысып, тердеп, презентациямды бүтүргөнгө шашылып, экинчи айланайын, даярданып алып чыкпасам болбойт экен деген ушундай бир эсте калчу презентация болгон да. Бирок ошол биринчи кадам эмне кылды? Биринчи кадам балким ооба ката кылдым, балким туура эмес айттым, ушундай корктум, бирок ошол биринчи кадам мени кийин уже профессионалдуу презентация өткөнгө, андан кийин профессионалдуу сабак өткөнгө эмне болду? Түрткү болду да. Ошондуктан албетте биринчи шагтар, биринчи кадамдар ката менен болот, бирок ошол каталар бизди туура иш кылганга жол көрсөтөт. Ошондуктан ката кылгандан коркпойбуз. Например, мүнөзүмдү айта кетсем, мен абдан эмоционалдуу, абдан вспыльчивый адам болчумун. Азыр деле ошондоймун, бирок мурун андай нерсе менде көп болчу да. Бир нерсе жакпаса мен адам менен башым эле урушуп кетчүмүн, бетине катуу айтып салчумун, сен мындайсың, мындай тиңдей депчи, ал адамдын көңүлүн карабай турупчу. Бирок ушул компанияга шүгүр, окууларны окуп жатып туруп эмне болду? Өзүмдүн мүнөзүм менен, өзүмдүн бир сапаттары менен иштеп, азыр балким азыр жаңы тааныган адамдар балким мен жөнүндө башкача ойдо, даже ойлобошу мүмкүн, Назгүл Капарова ушундай адам беле деп таң калышы мүмкүн да, мен азыр айтсамчы. Бирок бул эмне? Өзүңдүн үстүңө иштөөдөн келип чыкты да. Ошондуктан сиздерде да бир какой-то бир мүнөзүңүздөрдө терс мүнөз бар болсо, же какой-то бир терс сапатыңыздар бар болсо, это нормально, просто анын үстүнөн иштеп коюш керек да. Ойлобоңуздар да, мен ушундай адаммын да депчи. Нет, биз адамбыз да, бизде аң сезим бар, биз иштей алабыз, ушул сабактарга окуп атпайбызбы? Ошондуктан өзгөргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан жанагы балыр деле үстүнө чыгып жашоосун өзгөртүп атпайбы? Ошондуктан сиз тем более өзгөртө аласыз да. Эң негизгиси бул адамдар менен, бул бизнес мамиленин бизнеси деп атпайбызбы? Бул бизнеске келгенде адамдар сиздин мамилеңизге карап келет да. Негизи көп адамдар кой, уят, бул менен мамилем бар деп туруп, мамиле менен келет да. Ушу бизнеске келгенде көп адам мамилеңиз кандай экен, ушу көп нерсе көрсөтөт. Эгер башында чакырганда адамдар чакырганга келип, жооп берип, мындай кой, уважение менен, сый көрсөтүп келет да. Эгер мамилеңиздер начар болсо, анда келбей деле коет да. Ошондуктан эң негизгиси бул жашоодо деле, бизнесте дагы эң негизгиси бул мамиле да. Ошондуктан мамиле курганды үйрөнөбүз адамдар менен, сыйлуу мамиле курганды үйрөнөбүз. Эгер адам келбей койсо же кагып койсо, чөгүп калуу керек эмес. Бул наоборот, эмне кылыш керек? Ал адам менен эми жакшы мамиле түзгөндү үйрөнүш керек да. Негизи пайгамбардын деле историясын карап келсек, пайгамбарыбыз, акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир кемпирге бир жалгыз жашаган кемпир болот экен да. Ошо кемпирге барып эле ал акыбалын сурайт дейт да. Ал акыбалын сураса эле ал кемпир күндө эшигинин алдына мусор чакасын алып келип коюп экен да. Анын үйүнүн ашынасың, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жууп, ал мусорун төгүп, ал чаканы жууп, тазалап, анан алма салып, бир эмеде, анан алып барып коет экен да. Анан алып барса эле кайра ал кемпир
кайра мусорго толтуруп эле ал чаканы жана мусордун баарын мусорго төкпөй эле пайгамбар саллаллаху алейхи үйүнүн астына алып келип коет экен да. Такай ушинтет дейт да, такай. Пайгамбар саллаллаху алейхи такай эме ал чаканын мусорун төгүп, чаканы жууп, тазалап, чакага кайра алма салып, ушинтип мындай тамак аш салып, жакшы кылып алып барып коет дейт да. Анан ошону эле кыла берет экен, анан бир күнү тиги кемпир келбей калып, мусор чака жок дейт да. Анан таң калып анан үйүнө барат экен да. Үйүнө барып, ал акыбалын сурайт экен да. Анан барып сураса эле, баягы кемпир ооруп калган болот экен да. Ооруп калып үйүнөн чыга албагат экен да. Сурап эмесе ал кемпир ушундай таң калат экен да. Сен эмнеге мага келдиң дейт да. Мен сага ушунча жаман мамиле кылчу элем дейт да. Мен сени ушундай күндө мусор чакамды сенин үйүңө алып барып чытачу элем дейт да. Бирок сен мага күндө ал чаканы жууп, мага алма толтуруп келет элең дейт да. Анан азыр мен келбей калсам, сен сүйүнбөй, эмнеге мусор келбей калды, мусор чакасын мага алып келбей калды деп сүйүнгөндүн ордунда сен кайра келип дейт да, мен акыл акыбалымды сурап атасың дейт да. Эмнеге дейт да? Неге андай кылып атасың дейт экен да. Андан кийин эми адамдар ар түрлүү болот дейт да. Адам эмне менен адамдын жан дүйнөсү, адамдын ичи эмне менен толтура болсо, адам ошону гана башка адамдарга бере алат дейт да. Менин жан дүйнөмдө ошол жакшы нерсе бар, мен ошол нерсени сизге бергим келет деп берем дейт да. Анан сиз ошо сизде жан дүйнөңүздө эмне болсо, ошону мага берип аткансыз дейт да. Анан ошол бербей калганыңызда мен сарсана болуп келдим сизди сурап дейт да, ал акыбалыңызды сурап келдим дейт да. Видите? Анан ал кемпир ушунчалык ыйлап, анан динди кабыл алат экен да. Видите, динди кабыл алып, неден кабыл алат? Пайгамбарыбыз кабыл ал дегенден кабыл алган жок, мамилесинен кабыл алып атат да. Элестетиңиз. Анан сурай келсе, эмне үчүн ал пайгамбарды ушунчалык жаман көрчү экенин сурап келсе, көрсө башкалардын сөзүнөн угуп алып эле жаман көрө берчү экен да. Видите, ал даже өзү деле пайгамбар саллаллаху алейхи менен жакын тааныш эмес болчу экен. Просто ал башкалар жамандап койгон үчүн эле жаман деп ойлоп эле мусор чакасына алып бара бериптир да. Видите? Пайгамбар саллаллаху алейхи мамилеси менен динде дагы негизи көп адам эмне үчүн динди кабыл алган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мамилеси менен жана жылуу, жумшак мамилеси үчүн динди кабыл алган дейт да. Ошондуктан сиздердин адамдарга болгон мамилеңиздер бул мындай компаниянын бренди, бул не только сиздин брендиңиз, сиздин бул компания, вы лицо компании. Сиз компаниянын брендисиз да, видите? Ошондуктан эгер эмоционально терс адам болсоңуз, эмоционально терс мүнөздөрүңүз бар болсо, терс сапаттарыңыз бар болсо, ошол минусту эмне кылабыз, плюска айландырабыз дагы. Ошонун үстүнөн иштеп туруп, өзүңүздүн өзгөрүүңүздү көрсөтүңүз башка адамдарга. Качан башка адамдар сизден өзгөрүү көргөндө, ошондо бизнеске келишет. Негизи көп адамдар мындай да, сизди наблюдают со стороны. Анан со стороны карап, сиз өзгөргөндө, сизден бир жакшы сапаттарды көргөндө, сиздердин бир мүнөзүңүздөрдүн өзгөрүү көргөндө, сиздердин жашооңуздарда өзгөрүү көргөндө, ал адамдар өздөрү келишет да. Өздөрү келишет да, конечно, айтыш керек. Албетте, өздөрү келет деп күтүп жүрүш керек эмес, айтып туруш керек. Бирок именно сиздердин өзгөрүү көргөндө анан чечим чыгарып келет да. Түшүнүктүү болдубу? Кийинкиси бул имидж. Биздин имиджибиз, биздин өзүбүздү алып жүрүүбүз. Ооба, биздин бренд урматтуу компаниянын башчысы, негиздөөчүсү Солтоев Рустам Кимбилетович, Солтоева Бирмет Батырбековна бизге аябай пример, кандай жөнөкөй, кандай кичипейил, канчалык ушундай ар бир адамга жардам берем деген адамдар, ушундай жөнөкөйлүгү менен азыркы күндө алар кылбай деле койсо болот, бирок ар бир 4-күнү, четверг күнү алар өздөрү презентация берип атышат, биздин жаңы адамдарга. Бул кайсы компанияда бар башчылары, президенттери жаңы адамдарга презентация өтүп берген. Эч бир компанияда жок. Только биздин компанияда бир президент өздөрү презентация өтүп берет. Ушул мүмкүнчүлүктү да колдонуп калышыбыз керек. Кийинкиси бул деловой стиль, имидж, биз кандай өзүбүздү алып жүрөбүз, кандай кийинип жүрөбүз. Мен айта кетчү нерсе, мен өзүмдүн историямды айта кетейин. 5 күн, почти 6 күн жумушта иштейм, анан бизде деловой стиль жумуштачы. Рубашка, классика, ушундай сыяктуу кийинесиң да. Анан выходной күнү мен жумуштан кийин келчүмүн бизнеске, офиске. Анда, конечно, жумуштан кийин деловой стиль менен келесиң. А выходной күнү келгенде мен спортивка кийип, чачымды анда жолук келек болчумун, чачымды мындай пучокко түйүп алчумун да.
суббота күнү, воскресенье күнү келгендечи, анан Назгүл презентацияга чык десе эле мен спортивкачан, же мен ботс менен, же джинсы менен, анан чачым түйүлгөн, ушундай болчумун да. Анан сен спортивка кийип келдиңби, ладно, анда башка адамдарга айттыралы деп башка адамдарга айттырчу да презентациячы. Анан ал нерсе мага аябай жагып калды да. Ого, бир спортивкачан келип алчумун да. Көрсө мен эмне кылчу экен, мен өзүм эле минус кылчу экенмин да. Презентация окубайм да деп офиске келчүмүн. Бирок мындай суроо беришмесин да башындачы, мен эмне үчүн келип атам офиске. Мен өзү эгер презентация өтпөсөм, презентация навык да бул, аны даже аты ачпайт. Өтпөсөм, башка адамдарга служение кылбасам, адамдар чакырам, бирок ал адамдар деп ойлонуп көрөлү деп кетип калат да. Эмнеге? Анткени мен биякта миллиондук бизнести көрсөтүп атам, бирок мен өзүм кебетем спортивкачан, ботсчан, несерьезный мамиле кебетем. Даже мен кебетем несерьезный. Бул бизнес несерьезный дегенди көрсөтүп атпайбы? То есть ошондуктан биздин келбетибиз, кийимибиз, прическабыз, макияжыбыз, эгер макияж койсоңуз, бүт нерсе өзүбүздү алып жүрүүбүз, жүрүм турумубуз бул бизнеске дал келиш керек да. Бул миллиондук бизнес дегенден кийин миллиондук бизнести өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө эле күндө костюм болбосо дагы, но хотя бы желательно классика болбосо да, но деловой стиль болуш керек да. Это юбка, это платье, көйнөктөр, это мындай серьез, мындай туфли, мындай ботос эмес, кроссовки эмес, шлёпка эмес, жайдын күндөрү, напримерчи, шорт эмес, например, классик кашим, юбка, көйнөк, жакшы кофта, жакшы рубашка, мындай пиджак болсо вообще андан жакшы. И желательно прическа жакшы, мындай легкий макияж, өзүбүздүн алып жүрүүбүз дагы жакшы болуш керек. Анткени адамдар биринчи эмне кылат? Негизи адам жолукканда эле биринчи 30 секунд сканирование кылат. Сканирование деген билесиз, мындай көз менен биздин көзүбүз, биз аны билбейбиз, бирок биздин көзүбүз автоматтык түрдө адамды монтип сканирование кылат да. Азыр мен сиздерге чыктым, эң биринчи эфирге чыкканда эле сиздер эмне кылдыңыз? Мындай жолук салымптыр, мындай костюм кийиптир. Бул костюмду баары кийип атыштыр, ушундай костюм экен деп эмне кыласыздар? Автоматом көзүңүздөр сканирование кылып, мээңиздер чечим чыгарып койду. И сканирование кылгандан кийин мээ эмне деп чечим чыгарды? Бул адамга ишенсе болот, же бул адамга ишенбеш керек. Бул адам серьезный адам, бул адам менен бизнес жүргүзсө болот, же бул адам менен бизнес жүргүзбөй эле мындай кафелерге барса болот. Силерде эле тааныш адамдар бар да, подружкаңар бар. Бир подружкаңар менен мындай серьезный иштерди сүйлөшүп кеңешсеңер болот. Ушундай подружкаларыбыз бар, айлана чөйрөдөчү тааныштарыбыз. Бир адамдар бар, алар менен мындай жөн эле кафеге отуруп, мындай көңүл ачууга болот. Бир адамдар бар, ушундай бөлүнөт да. Эмне үчүн? Анткени алардын жүрүм туруму, алардын алып жүрүүсү, алардын кийими сиздерди ушундай чечимге алып келген да. Ошондой эле сиздерди чакырган адамдар, сиздер айлана чөйрө сизди карап туруп чечим чыгарып коет. Бул менен бизнес курса болот, буга ишенсе болот, буга ушул адам аркылуу чоң акча менен чоң акчага чыкса болот, чоң нерселерди, чоң максаттар менен иштесе болот деп чечим чыгарат да. Ошондуктан биздин имиджибиз, биздин кийимибиз, келбетибиз, алып жүрүүбүз, сүйлөө речибиз даже айтып койгой, сөз паразит сөздөрдү алыңыздар. Жана анан кыргызда аябай жакшы сөздөр бар, тигичи, ошолчу, ананчы, анан деген нерселердин баарын алганга аракет кылышыбыз керек. Максималдуу түрдө четко, кыска, нуска сүйлөгөнгө аракет кылабыз, дагы кийинки айта кетчү нерсе. Дагы кийинки инструмент. Бул дагы биздин имидж, бул бизнестин инструменти. То есть бул дагы сизди бизнести алдыга жылдырганга же тоскоол болуп артка тартканга мындай таасири бар да. Кийинкиси бул регионго чыгуу, региондогу иштөө, жакынкы аралыктагы, жакынкы айылдар же алыскы айылдар, башка областтар, башка мамлекеттер, башка шаарлар, мунун баары регион деп айтылат, регионго чыгып иштөө. Ким регионго чыгат? Жаза кетиңиздерчи, ким регионго чыккан, ким регионго чыкканды жакшы көрөт же чыкканды жакшы көрбөйт. Мен өзүм жөнүндө айта кетейин, ушул жерден мен эң биринчи жолу бизнеске келип параллельно иштеп жүрүп, суббота воскресенье күнү регионго чыкчумун да.
суббота воскресенье регионго чыкчумун, пятница күнү кечинде кетчимин, воскресенье күнү түндө келчимин да. Эң биринчи жолу мен регионго кантип чыккам? Мени кантип чыгарышкан спонсорлорчу? Президент эң биринчи жолу турне жасаган, эсиңиздерде болсо керек, областарга турне жасап, ошо Нарында турне болуп аткан, ошондо мага айткан: Назгүл, Нарынга барып келбейсиңби, президент сабак өтөт экен депчи. Анан шаардагы сабагына мен бир эле күн катышкам, 3 күндүк сабак болчу, бир эле күн катышкам. Ушундай сонун сабак болгон, жаккан. Анан жумуштан чыга албагандыктан катыша албай калгам да. Анан айтканда: Назгүл, сен ушу Нарынга барып, заодно сабакка катышасың, плюс ошол жактагы адамдарды, мен командамда адамда Нарындан болчу, ошонун адамдарын чакырып иштеп келесиң деген да. Хорошо деп почти бир 2 жума мени даярдашты. Моральначы 2 жума даярдашты. Анан хорошо деп чыктым. Нарынга кеттик, контракттарды алып алдык, партнеру менен Нарынга кеттик, президенттин сабагына катыштык. Биринчи күнү 150 адамдай болду. Анан уже биринчи күнү сабагынан чыккандан кийин уже мындай идея келип баштады да. Муну чыгыш керек экен, тини чыгыш керек экен. Шаарда бул адамдар бар эмес беле? Эмне буга чейин чакырган жокмун деп регионго чыкканда мындай көзүм ачыла баштады да. Башкача бизнеске башкача карап баштадым да. Мындай бир энергия, мотивация келе баштады. Ошо регионго чыкканда презентация окуп баштадым. Анан экинчи күнү уже көбүрөөк адамдарды чакырдык. Президенттин турнесинечи көбүрөөк адамдарды чакырдык. Презентациясына көбүрөөк адамдарды чакырдык. Фуршет болгон, ага да көбүрөөк адамдарды чакырдык. Анан ошондо помню, Бермет Батырбековна экинчи баласын колго көтөрүп жүргөн. Анда Бермет Батырбековна сабак өтчү эмес, президенттин эле жанында жүрчү да, сүйлөчү эмес, жөн эле жанында жүрчү. Бирок я помню, баласын көтөрүп алып президенттин жанында жүргөн да. Ошол эсимде калып калыптыр менчи, аябайчы. Анан мен таң калчумда, баласы менен эмнеге жүрөт, үйдө эле отура бербейби депчи. Түшүнчү эмесмин да. Көрсө президентке поддержка кылып, морально поддержка берип, жанында чогуу жүрүп, чогуу кеңешип. То есть бул дагы аябай важный нерсе экен да. Ошо регионго чыккандан кийин, ошол мен биринчи мындай тушоо кесибим, менин тушоо кесибим болгондо Нарындачы. По-моему, ноябрдын аягы беле суук түшүп калган кез болчу да. Андан кийин уже регионго көп чыга баштадым. Бирок мага регионго чыгуу мындай ушундай кыйын болчу да. Регионго кыйналып, барыш керек регионго, чыгыш керек деп морально даярданып алып, ушинтип кыйналып атып чыкчумун да. Барышым керек деп өзүмдү кыйнап атып чыкчумун. Анан регионго барып келгенден кийин сөзсүз ооручумун. Сөзсүз бир жума ооруп жатчымын да. Анан бир күнү эле ушинтип бир жарым жылдай иштеп жүрдүм. Регионго барам, 1 айда бир жолу регионго чыгам. 1 жумага чыгам, 3 күнгө чыгам. Анан региондон келгенден кийин сөзсүз ооруйм. Кайра 1 жума мен жок. Офиске барбайм. Анткени региондон келдим, мен ооруйм да. Анан Айпери Масылбековна менен сүйлөшүп калдым. Ушунда дагы бир регионго барыш керек болчу. Помню, Таласка барыш керек беле. Анан барыш керек, баргым келбей атат. Бирок барыш керек, партнерлор суранат, иштеш керек деп ушинтип айтып калсам керек да. Ушундайчы, не помню. Анан Айпери Масылбековна айтып калды: Назгүл, классно же регионго барган деди. Анан мен эмнеси кызык, эмнеси классно дедим. Мен мында квартирада, туалет, ваннаң үйдө, жыргал, жылуу, аякта туалет тет, огороддун аягында эшик, суук, бирөөнүн үйүндө деп ушинтип айтып берип атам да. Ушундай сыяктуу кылыпчы, аябай негативный, мындай терс мамиле менен айтып берип атам. Айпери Масылбековна айтып калды: Назгүл, элестетсең деди да, сен регионго кетип атасың. 1 жума бирөөнүкүндө коноктосуң. Классно же. Андан көрө, ну да, это классно дедим. Сен үйдө үй жыйнабайсың, идиш жуубайсың, үйдө тамак жасабайсың. Классно деди. Классно дедим, ооба дедим. Действительно, регионго барсаң, сен ушундай күлүп чайнап тосуп алышат, тамак жасашат. Алар сенден ушундай бир жаңылык күтүшөт. Опытың менен бөлүшчү дейт. Есть такой? Ооба, ушундай дедим да. Башка адамдарга сен өзүң регионго барганда эмне кыласың дейт. Мен айттым, презентация өтөм, мотивация берем дедим да. Это же классно, сен адамдарга мотивация берип атасың, башка жашоону көргөзүп атасың, аларга жол ачып берип атасың, алардын мындай көзүн ачып атасың, аларга ишеним берип атасың, аларга жакшы жашоону көрсөтүп, аларга ушул жашоону жашаганга мүмкүнчүлүк ачып берип атасың деп да. Это же классно дейт, көрө. Классно дейт. Эмнеси жаман? Эмнеге регионго барганда жаман көрөсүң дейт да. Анан айтты, анан мынтип карап көрсөм,
чын эле регионго иштеш өтө сонун экен да. Ошондон кийин мага регионго баруу ушундай сонун жагып калганда, регионго барып келгенден кийин оорубай калдым да. Көрсө баардык нерсе биздин мээбизде экен да. Мен өзүмдү кыйнап чыккандыктан регионгочу барыш керек, иштеш керек, баргым келбей атат деп чыккандыктан регионго барып келгенден кийин мен сөзсүз ооручу экенмин. Көрсөчү, это психосоматика мээде да. Азыр мен регионго мындай с удовольствием барам. Эми аз барбай элем, аз үйдөмүн деп койчу, бирок андан кийин регионго с удовольствием барам. С удовольствием барып иштеп келем. Ишиң да берекелүү болот. Биз жеңил мындай с любовью, мындай с уважением кылган нерсе берекелүү болот да. Биз кыйналып, жаман көрүп, өзүбүздү кыйнап кылган нерседе береке болбойт. Видите? Эгер сиз кыйналып акча тапсаңыз, ал акчада береке болбойт. Сиз акчаны жеңил тапсаңыз, ойноп, күлүп, ыраазы болуп тапсаңыз, ал акчада береке болот да. Ошондуктан ошо иште деле сиз кыйналып, өзүңүздү кыйнап иштесеңиз, ал жерде береке болбойт. Сиз өзүңүздү кыйнабай, жеңил. Ошондуктан мындай ойлоп көрүңүз да, регионго баргандын плюстарын жазып чыгыңыз. Это же классно. И сөзсүз түрдө регионго андан кийин, видите, как вот иштейт да закон. Андан кийин регионго барганда эт салышат. Эт салып анан устукан беришет. Анан устукан мен жебейм да. Морозилкага салып коюп, мен кетип баратканда устукан, конфет, печенье, болгон нерселердин баарын салып беришет да. И каждый раз так да. Бизде кыргыз элибиз ушундай мейирман да, ушундай конокту тоскондуу, конокту аябай, как сказать, гостеприимный элбиз. Действительно, кайсы жакка барба, Нарынга барасыңбы, Таласка барасыңбы, Жалал Абадка барасыңбы, ушунчалык тосуп, например, Жалал Абадка бардык, сентябрда кафеден кафеге кирип атып, түрлүү тамакты жеп атып, мороженыйдын түрүн, сонун мороженый жеп атып, анан кайра ойноп күлүп келдик да. Это же классно. Кайсы жакта бар ушинткенчи? Эч бир жакта жок да. Андан кийин ушуну мага регионго барган ушундай жагып калган. Регионго мындай сүйүнүп барам. Келатканда деп бир жума мындай көз ачып бүткүчө эле бир жума өтүп кетет да. Это классно. И видите, ошондон кийин дагы мындай иш жеңил жүрүп, контракттар жеңил чыгып, алган акчаңда берекеси болуп баштады да. Ошондуктан эмнени жакшы көрбөйсүз, ошону карап чыгыңыз. Значит, сизде ошондой бир терс мамилеңиз бар ошол нерсегечи. Мамилеңизди өзгөртсөңүз, ал нерсе сизге жеңил боло баштайт да. И сөзсүз түрдө регионго жок дегенде бир айда бир сөзсүз чыгып туруңуз. Анткени бир жерде тура берсеңиз, жанагы суу, акпаган суу эмне болуп кетет? Көлчүк, көгөрүп, балыр болуп, жам сасып кетет го, ошондой сыяктуу биз деле бир жерде тура берсек, өспөй, өнүкпөй деградация болуп баштайбыз да. Ошон үчүн регионго чыгыш керек. Бишкекте жүрсөңүз, например, Нарынга барсыңыз, Таласка барыңыз. Жок дегенде Сокулукка, Токмокко, Балыкчыга барып келиңиздер да. Я помню, мен албетте кыйынчылыктар болот. Мен түндө эстедим. Помню, 5-күнү айтып атпайм, жумуштан чыгып алып, 5-күн кечинде кетчүбүз, анан ошо бир эстедим. Балыкчынын регионду айылдарына кыдырганбыз, анан ошо акыркы воскресенье күнү саат 6-да чыгып кетебиз деп пландаганбыз да, партнер менен. Анан 6-да чыга албай калдык. Билесиздер да, багы домашний кружок элдин баары суроо берет, ар биринин суроосуна жооп бергим келет, ар бирин түшүндүргүм келет, ар бир адамга жеткизгим келет. Ошентип атып, түнкү 10дордо, 9-10дордо чыктык да. По-моему, Карл Маркс деген айылдан чыктык. Балыкчынын айылынан 10до чыктык, жолдо турабыз да. Анан мындай бияк айыл, анан биякка эме эле ушундай талаа жакта турабыз. Түнкү 10, караңгы, экөөбүз тең аял кишибиз, эркек киши жок. Коркосуң да бир четиненчи. Анан түнкү 10до чыктык, машина тосуп атабыз. Дем алыш күнү күз маал болгондуктан машина жок. Анан ошо бир машина келди. Машина келип, анан түнкү 2-де 3-дө Бишкекке келдик да. Уже понедельник таң атып калганда келдик. Анан бир 2-3 саат уктап алып эле, понедельник күнү жумушка чыктым. Уйкум камбаган, уйкум келип атат. Еще жумуш понедельник күнү жеңчи жолу деп ишенесиң го. Толтура жумуш, завал, уйкум камбаган, чарчаган. Анан ошол моментте ойлоп кетесиң да. Ушул нерсенин баары кереги бар беле. Эмне кереги бар өзүмдү кыйнап, кыйнап регионго барбай, айылдардын баары айтып атышат да, обедте отурсаң баары мен уйкум келип обедте отурам. Баары айтып атышат, киного бардык, тияка бардык, уйкум канды, жыргап уктадым түнкү 12-ге, күндүзгү 12-ге десе, мен ойлоп атам да. Элдин баары жыргап киного барып атышат выходной күнү, жыргап, например, уктап уйкусун кандырып атышат, а мен болсо куурап, кыйналып, түндө келдим, уйкум канган жок. Ушундай бир моментте кыйналып кетесиң го. Анан ошондо ойлодум да, эмне кереги бар? Бизнести кылбай эле койсомбу, токтотуп берсемби, эмне кереги бар?
5 күн кыйналып иштесем, 5 күн жумушта жүрсөм, анан суббота воскресенье регионду кыдырсам, эмне эле өзүмдү кыйнап атам, айлыгым сон. Ал кезде мен 7 жыл мурун, почти 8 жыл мурун 35 000 айлык алчумун да. Эми элестетсеңер, 8 жыл мурун 35 000 айлык аябай жакшы айлык болчу да. Азыр ал жерде айлык 100-150 000 сом. Эми айлыгым аябай жакшы да. Айлыгым аябай жакшы да, мага эмне кереги бар өзүмдү кыйнап деген суроо келип атат да. Өзүмдө ошол моменттерде эсимде бар, ошентип суроо берчимин да. И сиздерде деле ушундай кыйынчылык болгондо көп адам эмне кылат? Көп адам артка кетип калат да. Артка кетип калат. Например, мен сиздерге азыр көрсөтөйүн. Например, сиз могу точка Ада турасыз. Точка Ада турасыз. Мынакей точка Б деп коёюн. Сиздин максатыңыз бул, максатыңыз мынакей, бул сиздин максатыңыз. Сиз чыктыңыз, мынакей баратасыз, анан кыйынчылыктар бар да, мындай жол мындай түз эмес да, биз мындай барабыз, кыйынчылык болуп кетет, анан минтип чыгабыз, кайра жолго келебиз, анан кайра минтип түшүп кетебиз, анан кайра жолго келебиз, анан мондай кыйынчылык, мындай тоскоолдук болгондо көп адам эмне болот? Ушул жерде туруп кайра артка кетип калат. Ушул жакта эле жашай берейинчи, ушул эле жашоом жакшы эле да, жашап келатпадым беле, баары эле жакшы да деп туруп, эмне артка кетип калат да. Анан уже максатын калтырып коет. Всё, кереги жок, мен могу эле жашоом жашай берем депчи. Именно ошол моментте слабость болот, например, мындай кыйынчылык болот, мондай кыйынчылыктар болот, аябай катуу кыйынчылыктар болушу мүмкүн, Бизде деле мен ойлочумун, чоң статус жапсам кыйынчылык болбойт депчи, бизде деле кыйынчылыктар болот. Например, мен кызым ооруп, сыркоолоп, температурасы түшпөй чыга албай жаттым, кайтарымгачы, например. Бирок ошол моментте именно команданын иши, команданын күчү абдан жакшы да. Например, мага лидерлер жардам берип, жардамчы берип, менин группамдагылар билет. Например, Адина Капарова, Адина эжеке жардамга келип атты. Эмне себептен? Анткени мен ошол убакта чыга албай аттым, кызым ооруп атты, температурасы түшпөй атты. Эгер мен жумушта болсом, бирөөгө наемный жумушта иштесем, мени эмне кылат эле? Назгүл, иштесең иште, иштебесең кой, бар чыга бер демек, айлык бербейт болчу. Ким жардам берет эле? Эч ким жардам бербейт болчу. Бизнес ушундай сонун, биздики ушундай уникальный, совершенный бизнес иштейбиз. Сиздерге команда ар дайым жардам берет, спонсорлор жардам берет да. Ар дайым сизге жардам берген адамдар бар да бул бизнестечи. Анан то есть ошол кезде мен, например, ошол кезде кыйналып кеттим, жумушта эле иштеп жүрө берейинчи, айлыгым сонун деп туруп бул бизнести таштап койсом эмне болот эле? Ооба, таштап коймокмун, бизнес, компания өсө бермек. Компания мен жок деле өсө берет. Компаниянын иши өтө берет мен жок делечи, өнүккөндөр өнүгүп кете берет. Мен ошол бизнесте айлыгым жакшы деп калып калмакмын, бирок азыр мен турмушка чыктым, азыр декретный отпускада отурам. Мага ошол компания айлык берет беле? Жок, бербейт болчу. Акча берет беле? Бербейт болчу. Ошол кезде ооба мен кыйналдым, кысталдым, бирок мен ошол бизнести таштап койгон жокмун да ошол кезде. Азыркы күндө мен аз Кудайыма шүгүр үйдө отурам, барыңыздар билесиздер, мен кызым 10 айлык үйдөмүн, почти что үйдөмүн, такай эле онлайн эле иштеп коем, анда санда офиске барып иштеп коем, бирок мага жума сайын Кудайыма шүгүр акча чыгып атат. Видите? То есть бул эмнени айткым келет, урматтуу партнерлор, убактылуу кыйынчылыктарга, убактылуу тоскоолдуктарга кол шилтеп сынып калбаңыздар. Ар бир адамда болот. Например, менде деле азыр деле, например, марафонго катышып атасыздар, балким сиздер ооруп калдыңыздар, Например, мен балам ооруп атат, мен жөн эле угуп турайынчы, мен азыр өзүм ооруп атам, жөн эле угуп турайынчы деп кол шилтеп коймо. Ооба, сиз ооруп атасыз, бирок 1 күн, 2 күн ооруйсуз, өмүр бою оорубайсыз да, туурабы? Ошондуктан 1 күн айтыңыз, мага 1 күн, 2 күн убакыт бериңиз. Сиз көп адам оорусам дейт да, бүттү. Мен жөн эле уга берейинчи, кылбай эле коеюнчу дейт да. Жок, антпеңиздер. Сиздер уже мээңиздер ухта, спящий режимге түшүп атпайбы? То есть мээңиздерге задача бериш керек. Мага 1 күн убакыт бериңиздерчи, мен 1 күн айыгып кичине өзүмдү келтирип алайын, же 2 күн убакыт бериңиздер. 2 күндөн мен үй тапшырмаларды аткарып сиздерге жетишкенге аракет кылам деңиздер да. Көп адам эмне дейт? Мен жөн эле көрүп турсам болобу, уга эле берсем болобу, эчтеке кылбай эле берсем болобу деп уже эле эмне бүт баарын шилтеп сынып калды да, уже элечи. То есть мен деле айтсам болот эле да, анда мен кызым ооруп атат, эфир бербей эле коеюнчу, марафонго чыкпай эле коеюнчу, группа албай эле коеюнчу десем болот беле? Анда эмне мен уже артка кетмекмин да. Видите, ошо тоскоолдук күн сайын тоскоолдук болуп турат. Менеджерспи, топ-менеджерспи, директорспи, бронзовый, серебряный, золотой директорспи, не имеет значения. Ар бир адам болгондон ар бир адамда сыноолор болуп турат, тоскоолдуктар болуп турат. Ошого сынып калбаш керек, урматтуу айымдар. Кийинки бизнес инструмент бул презентация. Презентация өтөбүз.
продукция жөнүндө айтабыз, маркетинг жөнүндө айтабыз, мотивацияга чыгабыз. Бул боюнча дагы кененирээк инструменттер болот, кененирээк инструменттер берилет. Кандай презентация өтүш керек, түрлөрү, презентациянын түрлөрү, ага токтолбой эле коеюн. И самый главный инструмент бул список знакомых, урматтуу айымдар. Тааныштардын тизмеси. Тааныштардын тизмеси и бизнести баштаганда эле эң биринчи тааныштардын тизмесин түзөбүз дагы, ошондон баштайбыз. Кимге чалабыз, кимге айтабыз, кимди чакырабыз бул бизнеске. Балким сиз бизнесте 3 жылсыз, 5 жылсыз, балким 1 жылсыз, 4 айсыз, не имеет значения. Бул марафондун алкагында ошол списогуңуз бар болсо ошону баштап туруп улантыңыз. Списогуңуз жок болсо жаңы тетрадь ачасыз. Бүгүн список тааныштардын тизмесин түзүп баштайсыз. 300-350 адам. Негизи телефонуңузду ачсаңыз, жок дегенде бир 500 номер адам, 500 адамдын номери бар. Ошондуктан таң калбаңыз, 300 адамбы дебеңиз да. Я помню, мен биринчи жолу түзгөндө 50 адамдын списогун түзгөм. Буга айтам, буга айтпайм, бул жагат, бул жакпайт деп фильтрлап атып 50 адамдын списогун түзгөм. Ошондой менин кетирген катаны кетирбеңиздер. Логиканы отключайм. Жөн эле адамдардын тизмесин түзөбүз. Туугандар, бүт туугандардын баарын жазып чыгабыз. Троюродный, двоюродный, чоң аталаш, чоң апалаш, тайенелеш, тай аталаш, бүт баарын жазып чыгабыз. Коллегалар, одноклассниктер, сиз тааныган адамдар, парикмахер, стоматолог, гинеколог, ким бар, терапевт, педиатр, бүт баарын жазып чыгасыздар. Анан негизи закон Паретто деген бар, закон 80-ге 20 деген. То есть эмне кыласыз? Сиз 80 башында 80% менет кыласыз, 80% иш аракет кыласыз, ошол нерсе 20% результат берет. То есть убагында мен да 80% энергиямды салгам, убактымды салгам, а 20% было время, например, менеджер статусун жаап, регионго чыгып активно иштесем дагы, кээде регионго чыкканга акчам жок болуп калган күндөр болгон. Регионго чыгыш үчүн мен бир туугандарыман карыздап акча алып кеткен күндөр болчу. Анткени эмне? Менин доходум 20% болчу. Азыркы убакта мен 20% энергиямды, убактымды салып атам, а мага 80% не греше түшүп атат. То есть мне закон Паретто. Ошондуктан, урматтуу айымдар, сиз чакырган адамдын баары эле келе бербейт. Ошон үчүн сиздерге үй тапшырма. Күнүгө 20 адамга телефон чаласыз, звонок кыласыз. И 2 адамга презентация бересиз. Неге? Анткени 20 адамдын ичинен, балким жакшы болсо 5 адам келет, 5 адам менен жолугасыз, 5 адамга презентация бересиз, но минимум 2 адам болот да. Это минимум. И видеозвонок дегенде үй тапшырманы, список знакомыхты видео менен тартып жибересиздер. Мынакей, ар бир баракты ачып, мынакей бул мынча, бул бетте мынча адам, бул бетте мынча адам, 300-350 минимум адам болуш керек список знакомыхта. А бул нерселерге дагы балл берилет, ошондуктан оценка болот. Аны жиберебиз. Бек-офистин ар бир пунктун изучать этип чыгабыз. Күнүгө 20 адамга звонок, 2 презентациянан бизнес инструменттериңиздер болуш керек. Ал нерсе жөнүндө дагы кененирээк эртең сүйлөшөбүз. Ошо анда эмесе убакыт бүтүп атат. Дагы көп нерсени айткым келет. Дагы айта кетейин сиздерге. Дагы притча, мага абдан жагат. Лесоруб жөнүндө билсеңиздер керек, То есть бул марафон сиздер үчүн эмнени берип атат? Бул токой, бир жаңы токойду кыйыш керек болуп, анан ошондо бир аябай жакшы токой кыйгычты чакырат экен да. Чакырганда ал токой кыйгыч адам биринчи күнү эле 18 бакты кыйып салат экен да. 18 бактын баары таң калат. 18 бак кыйып салдың, азаматсың. Балта менен кыйып атып, азаматсың, балта менен 18 бакты кыйып салдың десе. Деп ал адам ойлойт экен да, мен эртең мындан дагы сонун результатты жаратам. Эрте туруп, жумушту эрте баштайын, күн чыга электе деп. Эртеси күн чыга электе эле таң атпай туруп эле элдин баары уктап атканда эле уже бак кыйып баштайт экен да. Бакты кыйып баштайт. Анан кечке кыят. Кечке кыйса 15 бак кыят экен да. Анан таң калат да, мен бүгүн аябай эрте баштадым, бирок 15 эле бак кыйдым дейт да. Ойлойт экен да. Баары айтат экен, эсиң көчү 15 бак, 18 кыйдың эле, бүгүн 15 эле бак кыйдыңбы? Дейт экен. Анан тиги токой бак кыйгыч ойлойт экен да, мен эртең эс албайм, эрте турам, обед кылбайм, вообще эс албай туруп иштейм дейт экен да. Анан эртеси эс ал таң атпай туруп алып, эл уктап атканда эле туруп алып иштеп баштайт экен. Обед кылбайт, эс албайт, вообще эчтеке кылбай, токой кыя берет.
8 бакараңгы кыят экен да. Чарчап, эси болбой калат экен. Анан ошол моментте мастер келет экен да. Баягы өз ишинин чебери келип мастер келип айтат экен да. Сен биринчи күнү 18 бак кыйгансың, экинчи күнү 15 бак кыйдың, бүгүн 8 эле бак кыйдың дейт экен да. Анан таң айтат экен да, мен вообще эс алган жокмун, тамак да ичкен жокмун, эл уктап атканын башта мен уже иштеп аткам дейт да. Неге мындай болду дейт экен, айтты да. А сен балтаңды курчуттуң беле дейт да. То есть эмне дейт? Бул не? Ошол балтаны курчуткан сыяктуу биз дагы өзүбүздүн навыктарыбызды өзүбүздү эмне кылып турушубуз керек? Курчутуп турушубуз керек да. Ошо бул тапшырмаларды аткаруу, бул сиздер эмне деген түшүндүрөт? Бул сиз өзүңүздүн балтаңызды курчутуп атасыз деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн бизнес максатыңызга жеңил ойноп күлүп жетем десеңиз, оңой жетем, тез жетем десеңиз, эмне кылып балтабызды курчутуп турушубуз керек да. Ошон үчүн бул тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарабыз. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга ыраазымын. Мына 80 адам менен ушул таңда сиздер менен чогуу тосуп, ушул күндү иншаллах аябай пайдалуу өткөрүп жатканыбызга ыраазымын. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азаматсыздар, өтө өзгөчө, өтө күчтүү адамдар чогулдуңуздар. Сөзсүз түрдө ушул марафондун аягына чейин сонун ийгиликтер жаралат деп ишенем. Ар бириңиздерге Аллахым ишиңиздердин берекесин берсин. Ассаламу алейкум.